Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, кунт кой бугуп, сабакка көңүл бурабыз. Салам айтам баарыңа, эжелерге, досума, күндөй күлкү тартуулап, сунам гүлдү жакшына. Күн нурундай жаркырап, гүлдөй жайнап, жакшы маанай менен сабагыбызды баштайлы. Эле сабак. Сабактын темасы бирди кемитүүнүн жадыбалы. Бүгүнкү сабакта бирди кемитүүнүн жадыбалы кантип түзүлөрүн билесиңер. Аны колдонуп, кемитүү амалын аткарып, түшүндүрүп бересиңер. Балдар, бул сандарды санаганда берилген сандардан мурун жана кийин келген сандарды атагыла. 4 санынан мурунку сан 3 саны. 4 санынан кийинки сан 5 саны. 6 санынан мурунку сан 5 саны. 6 санынан кийинки сан 7 саны. 9 санынан мурунку сан 8 саны. 9 санынан кийинки сан 10 саны. Сүрөттү карагыла, санагыла. Сол жакта канча көпөлөк? 5. Оң жакта 1 көпөлөк. Салыштыргыла. Оң жактагы 5 көпөлөк көп, сол жактагы 1 көпөлөккө караганда. Демек, 5 саны чоң 1 санынан. Ал эми бул сүрөттө оң жакта 1 көпөлөк, ал эми сол жакта 5 көпөлөк. Салыштырабыз. 1 саны кичине 5 санынан. Эми бул сүрөттү карагыла. Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кемитүү 1. Барабар 5 карандаш калды. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттү карайбыз. Канча коен көрүп турасыңар? 4. Эмнени байкадыңар? 1 коен кетип калды. Бул сүрөткө карата кандай туйунтма жазсак болот? 4 кемитүү 1 барабар 3. Өзүңөр байкагандай, коендор бирге азайды. Азыр балдар, сандан бирди кемитүүгө карата мисалдарды чыгарабыз. Берилген мисалдарды чыгарып көрөлү. Бул мисалдарда ар бир сандан бирди кемитүү керек. 2ден 1ди кемитебиз. 2ден 1ди кемитүү үчүн саноодо 2 санынан мурунку сан кайсы сан экендигин эстегиле. Ооба, ал 1 саны. Демек, 2ден 1ди кемитсек, 1. Жазабыз. 6дан 1ди кемитебиз. Саноодо 6 санынан мурунку сан кайсы сан? Туура, ал 5 саны. Демек, 6дан 1ди кемитсек, 5. Жазабыз. Айгүл 9дан 1ди кемитүүнү түшүндүрүп, чыгарып бергиси келди. Бирок, ал 9тан мурунку сан кайсы сан экендигин эстей албай жатат. Эмне кылуу керек? Жардамдашалы. Ал үчүн сан катары берилген сызыкчаны карайлы. Бул сызыкчада сандар өсүү тартибинде жайгашкан. Оң тарапка жылганда сандар көбөйүп жатат. Ал эми сол тарапка жылганда сандар азайып жатат.
Мисалыбызга кайрылалы. 9дан 1-ди кемитүү үчүн сан катарындагы сызыкчадан 9 санын карандаш менен белгилейбиз. Карайбыз. 9 санынан мурунку сан кайсы сан экендигин. Өзүнөн мурунку сан 8 саны. Демек, 9 кемитүү 1 барабар 8. Айгүл эми сандан 1-ди кемитүүнүн ыкмасын түшүндү. Кийинки мисалды Айгүл сандан 1-ди кемитүүнүн ыкмасын колдонуп, түшүндүрүп чыгарганына көңүл буралы. Эми балдар 7ден 1-ди кемитүү үчүн сан катарындагы сызыкчадан 7 санын карандаш менен белгилейбиз. 7 санынан мурунку сан кайсы сан экендигин карайбыз. Өзүнөн мурунку сан 6 саны. Демек, 7 кемитүү 1 барабар 6. Айгүл эми сандан 1-ди кемитүүнүн ыкмасын жакшы түшүнүп алды. Азамат, силер да мисалдарды аткарууда колдонуп, аткара аласыңар деп ишенем. Мисалдарды чыгарууда сандан 1-ди кемитүүнү сызгычтан карап көрдүк. Демек, кандай эреже чыгарсак болот? Ооба, сандан 1-ди кемитүү үчүн саноодогу андан мурунку санды атоо керек. Ушул эрежени колдонуп, кийинки кемитүү амалын аткаргыла. 5ден 1-ди кемитүү үчүн өзүнөн мурунку санды атоо керек. Ал 4 саны. Демек, 2 кемитүү 1 барабар 1. 7 кемитүү 1 барабар 6. 6 кемитүү 1 барабар 5. 1 кемитүү 1 барабар 0. 3 кемитүү 1 барабар 2. 8ден 1-ди кемитсе 7. 9-дан 1-ди кемитсе барабар 8. 4 кемитүү 1 барабар 3. Демек, сандан 1-ди кемитүүдө өзүнөн мурунку сан келип чыгат. Эмнени байкадыңар? Эми мисалдарды иреттеп жазалы. Эмнени түзүп алдык? 1-ди кемитүүнүн жадыбалы түзүлдү. Эмнени байкадыңар? Эмне үчүн жадыбалды түзүүдө 0 кемитүү 1 амалынан башталган жок. Анткени 0 саны 1 санынан кичине сан. Башкача айтканда, кичине сандан чоң сан кемитилбейт. Ошондуктан 1ден 1-ди кемитүүдөн башталат. Жадыбалды карагыла. Окуйбуз. 1 кемитүү 1 барабар 0. 2 кемитүү 1 барабар 1. 3 кемитүү 1 барабар 2. 4 кемитүү 1 барабар 3. 5 кемитүү 1 барабар 4. 6 кемитүү 1 барабар 5. 7 кемитүү 1 барабар 6. 8 кемитүү 1 барабар 7. 9 кемитүү 1 барабар 8. Демек, сандан 1-ди кемитүүдө өзүнөн мурунку сан келип чыкты. Жадыбалды эсиңерге сактап, жаттап алгыла. Бул тапшырмада барабардыктарды калыбына келтиргиле. 7 кемитүү 1 барабар 6. 6 кошуу 1 барабар 7. 8 кошуу 1 барабар 9. 1 кемитүү 1 барабар 0. Сандан 1-ди кемитүү
жана бирди кошуунун эрежесин эске алуу менен барабардыктарды калыбына келтирүүдө керектүү амалдарды туура коюп алдык. Сүрөттөрдү, схемаларды, барабардыктарды карагыла. Бардыгы канча кемитилген? 4 помидор бар эле. Андан 1 помидорду жана дагы 1 помидорду алып кетишти. Демек, 4төн 1ди жана дагы 1ди кемитүү үчүн адегенде 4төн 1ди кемитип, айырма 3 экендигин таап алдык. Кийин 3төн 1ди кемитебиз. 2 чыгат. 4төн 1ди жана дагы 1ди кемиткенде 2 чыкты. Эми бул ыкманы колдонуп, кийинки тапшырманы аткаргыла. Жогорудагы ыкманын негизинде бош торчодогу калтырылып кеткен сандарды таап, барабардыктарды калыбына келтиргиле. 6дан 1ди кемитсек 5. 5тен 1ди кемитсек айырма 4кө барабар болот. Кийинки барабардыкта айырма 6га барабар. Адегенде 8ден 1ди кемитсек 7 болот. Айырма 6 болуусу үчүн 7ден 1 санын кемитүү керек. Айырма 6га барабар болот. Ал эми бул барабардыкты калыбына келтирүүдө айырма 3кө барабар болуу үчүн 5тен 1ди кемитип, дагы 1 санын кемитсек, айырма 3 чыгат. Бул барабардыкты чыгарууда 3төн 1ди кемитебиз, 2. 2ден 1ди кемитебиз, 2 чыгат. Демек, сандан 1ди 2 жолу кемитүүнүн ыкмасын колдоно алдык. Балдар, мында канча үчбурчтук бар экенин санап көргүлөчү. Санагыла. Азат 6 үчбурчтук бар деп санаптыр. Азаттыкы туура бекен? Текшеребиз. Чогуу санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 үчбурчтук бар экен. Азат туура санай алыптыр. Азамат экен. Карагыла. Сүрөттө эмнени байкадыңар? Бир ийнелик учуп кетти. Сүрөткө карата маселе түзүп чыгаргыла. Айзат мындай маселе түзүптүр. Айзаттын түзгөн маселесин окуйбуз. Бакчада 3 ийнелик учуп жүргөн. Бир ийнелик алыс учуп кетти. Канча ийнелик калды? Кыскача шартын жазабыз. Болгон 3 ийнелик, учуп кетти 1 ийнелик, калды канча ийнелик? Чыгарабыз. 3 кемитүү 1 барабар 2. Жообу 2 ийнелик калды. Биз бүгүн эмнени үйрөндүк? Сандан 1ди кемитүүнүн эрежесин. Сандан 1ди кемитүүдө кайсы сандан кемите турган болсок, ошол санды карандаш менен белгилеп, өзүнөн мурунку сан кайсы сан экендигин табууну жана 1ди кемитүүнүн жадвалын түздүк. Жадвалдагы жана кемитүүдөн келип чыккан айырмалар улам бири-биринен бирге чоң сандар келип чыгарын
үйрөндүңөр. Демек, сандан бирди кемитүүдө саноодогу өзүнөн мурунку санды атоо керектигин билдик. Жана сызгычта сандан бирди кемитүүнүн эрежесин колдонуп, маселе мисалдарды аткардык. Келе сабак. Кубанткан күндөрүңөр чексиз болуп, кубана билим алгын ташып толкуп, ар дайым асманыңар ачык болсун, ар күнүңөр ийгиликтер коштолуп, алган билимиңер пайдалуу, жемиштүү болсун деп, бүгүнкү математика сабагын аяктайбыз. Математикалык тилде так сүйлөп, математикалык билимиңерди арттырып, ой жүгүртүүңөрдү өстүргүлө. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.